Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бактыгүл Иманбек кызы. Башында атамдын эле садыры болчу, анан менин президентим болгон. Эми апам да кошулуптур. Сүрөтүн илип алып Жапаровду көрө берет экен YouTube'дан. Ал тургай урушту. Жок, мен эмес. Ооба, силерди урушту. А эмне бале деп эмне кылбайсың деп эле ызы чуу түшүп жатасыңар я. Бышырып жейсиңерби эми? Абакта отурганда да мынчалык жүдүк эмес эле. 2 айда эсин оодарып турсуңар го. Бая интернеттен сүйлөдү. Чачын агаралап, бетин бырыш басып кетиптир. Ой өлүң көрөйүндөр. Тиги жагынан тажиги тең, бу жагынан кыргызы бир тең болду го, бушорду жигитке дедим. Дейт үйдөгү сары кемпир. Президентибиздин сапары байсалдуу болсун. Садыр Жапаров Сочиде. Садыр Жапаров 24 майда иш сапары менен Россия Федерациясынын Сочи шаарына келди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Россия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, Кыргызстан менен Россиянын байланышын мындан ары өнүктүрүү келечегин, Евразиялык экономикалык интеграцияны тереңдетүү, ошондой эле регионалдык коопсуздукту, анын ичинде ЖКК, КМШ жана ШКУ алкагындагы коопсуздукту талкуулашат. Мамлекет башчылар чек ара маселесин да талкуу кылышмакчы. Депутат Жанар Акаев курал берүү тууралуу мыйзам долбооруна түшүндүрмө берди. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев курал берүү тууралуу мыйзам долбооруна түшүндүрмө таратты. Ал аны соц тармактагы баракчасына жарыялады. Жакында эле депутаттар тобу чек ара ыйгарым укуктуулары тууралуу мыйзамга өзгөртүүнү сунуштадык. Коомчулукта ар кандай пикир пайда болду. Ошон үчүн муну коомдук талкуу дейт. Тоготери биз башкалар тарабынан кечегидей агрессия же куралдуу жаңжал чыкса, мамлекеттик чек араны коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксаты менен чек ара ыйгарым укуктууларга ок атуучу аскерди курал анықталған тартипте берилиши керек деп жатабыз. Бул башка өлкө менен чектеш жашаган элдин баарына курал таратылат дегенди түшүндүрбөйт. Мыйзамга так жазып жатабыз. Жылына 2 реттен кем эмес атайын окутуу болот, даярдыктан өтөт. Куралды алып жүрүү жана пайдалануу боюнча адистешкен тандалган адамдарга гана берилет. Алардын өмүрү, саламаттыгын камсыздоого мамлекет кепилдик берет. Буга чейин да чек аралаш айылдарда мурда аскерде кызмат өтөгөн же маалыматы бар адамдар биздин тиешелүү органдар менен кызматташып келген. Биз алардын укуктарын кеңейтүү керек деп сунуштадык. Мындай практика башка өлкөлөрдө деле колдонулат. Бул биз Баткенге барганда жергиликтүү эл менен жолуккан учурда жашоочулар тарабынан айтылган сунуш болчу. Албетте чек араны жерибизди, элибизди мамлекет коргойт, сактайт, бирок биз сунуштаган долбоорда учурда зарыл болуп турат. Мыйзамды жергиликтүү тургундар менен чек арачылар жана адистер менен кеңешкен соң талкууга чыгардык. Сунуштар болсо кабыл алабыз деп жазган Жанар Акаев. Айкөкүл Асылбекова тала бизнесин таластан баштаган кыска бойлуу, кекиртеги кызыл Мээрбек Мискенбаев деген оозуна эп бербеген неме бар. Албетте анын басып өткөн тарых жолу да анча кызык эмес. Болгону бар этип сүйлөп учурунда Атамбаевдин куйругуна илешип калган. Эми минтип саясаттан сүйлөп чыкса күлгүң келет экен. Мээрбек, сен биринчи өзүң дептеп ал. Үй бүлөңдү кара. Кече эле сотто көзүн ыйлактап, ашага деле нааразычылыгың күч болуп жатпады беле? Сен жана сени менен табакташ болгон 1-2 шериктериң менен экс-президент Сооронбай Жээнбековго асылбай эле жүрчү. Сенин деңгээлиң али сынаганга жете элек. Сени тааныгандар жогорку кеңеште эле эмне деп сүйлөшүн билбей ар нерсеге башын тыгып, Алмазбек атаңдан сөз угуп жүрчү дейт. Кой таштада тайраңдап бала чакаң менен ашанын жугундусун куп иштиңер. Кечине акылыңа келип, бирөөгө сын такканда артыңды карап кой да. Сооронбай Жээнбековго асылып сындачу сен эмессиң. Дагы көп фактыларың бар. Оозуңду жаппасаң, балп этип сак окшоп айтып салуу оңой эле. Путиндин Ооганстандагы өкүлү. Тажикстанга АКШнын аскер базасы жайгаштырылбайт. Тажикстанга АКШнын аскер базасы жайгаштырылбай тургандыгын Орусия президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Замир Кабулов Известия менен болгон маегинде билдирди. Анын айтымында Өзбекстандагы өз аймагын америкалык аскерлерге бербейт. Биздин тажик жана өзбек өнөктөштөрүбүз менен болгон байланыштарыбыз аларга АКШдан республикаларда аскер базаларын түзүү жөнүндө расмий кайрылуу болгонун көрсөтүп турат, деди Кабулов. Ал белгилегендей, буга чейин Тажикстан менен Өзбекстан мындай чаранын мүмкүн эместигин айтышкан. Ошондуктан биз буга каршылык көрсөткөн жокпуз, деди Кабулов. Ооганстан боюнча атайын өкүл бул маселеге кызыктар болгон өлкөлөр жана башкалар мындан чочулоонун кажети жок деп кошумчалады. Кабулов Тажикстан ЖККнын мүчөсү экендигин жана мындай чечимдер уюм тарабынан бекитилиши керектигин эске салды.
Өз кезегинде Өзбекстан Республиканын аймагында чет элдик аскер базаларын түзүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Мындай билдирүүлөр менен Кабулов The Wall Street журнал гезитинен АКШ Тажикстан менен Өзбекстандын аймагында өз ара аскерлерин жайгаштырууга кызыктар деген билдирүүсүнө комментарий берди. Аталган басылма АКШ мындай чара менен Ооганстан өкмөтүн колдоого алып, ошондой эле Талибан кыймылынын жана башка экстремисттик уюмдардын ишин көзөмөлдөөгө ниеттенип жатканын жазган. Эске салсак, АКШ президенти Джо Байдендин буйругуна ылайык америкалык аскерлер Ооганстандан 11-сентябрга чейин чыгып кетишет. Урматтуу баткендик боордоштор, силер жогорку кеңештин депутаттары чек араны таптакыр жаап, тажик тарапка жүк өткөрбөй кое турган мыйзамдарды чыгарып беришет деп үмүт кылбай эле койгула. Себеби тажиктер тарапка кандай гана жүк өтпөсүн, ошонун баары дал ошол депутаттардын уурлуктары, акча айланткан арам бизнеси, нан таап жаткан кесиби болуп эсептелинет. Баткенде өлгөн 36 адамдын өлүгү булар үчүн дайраны кечип өтүшсө да ашыгына чыкпагандай эле кеп. Эмне үчүн булар парламенттик шайлоодо өлүп жетишип, ар кандай болуп өзгөрүп, бир карасаң асмандагы айдалып берем дешип элди алдаган аферисттер. Анан эле мени шайлап койгулачы деп бөжөңдөп эшигинин алдына чейин келген тилемчилер. Бир туруп жерде жок артисттер, бир карасаң маскарапоздор боло калышат. Депутаттын айлыгы 20-30 миң сомдун айланасында болсо, элдин каргышын тынбай алып жаткандарына карабай, атүгүл чимкиликтер, малдар, жегичтер деген сыяктуу ар кандай аттарга конуп жатышса да, баарына кайыл болушуп депутаттык мандатка умтулушат. Себеби өлкөдө болуп жаткан бүт арам иштер, Кыргызстандан өтүп жаткан контрабанда, жүктөр баары ушул депутаттардын мыйзамсыз кылмыштары болуп эсептелинет. Ар бир региондордо казылып жаткан алтындын үстүндө дал ушул райондун депутаттары очоюп үлүшү менен олтурушат. Буларда ар намыс деген нерседен тырмакчы да калбаган. Кечээ эле тажиктер басып кирип, жерибизди тепсешип, элибизди кырышып, үй жайларыбызды өрттөгөндөрү буларга сезилген деле жок. Касапчыга мал кайгы, кара ичкиге жан кайгы дегендей булар баткен эли үчүн эмес, токтоп калган бизнестерин ойлоп сыгылышып жүрүшөт. Бизнестери алга жылыш үчүн биздин депутаттар кечээ силердин балдарыңарды аткан тажиктер менен дос болууга даяр экенин билип койгула. Минимум $200 000, а максимум $1 миллион акча төлөшүп депутат болушкан жемкорлор элди ойлойбу? Мына азыркы күндө президентибиз кумтөр боюнча чоң ишти баштап олтурат. Биз карапайым чор тамандар жатып турсак да, басып кетип жатсак да, атүгүл уктайлы деп жаздыкка башты коёордун алдында жүзүбүз жарык болуп Канаданы соттордон утсак экен, Кыргызстаныбыз өнүгүп кетсе экен деп Кудайдан тилеп калдык. А бул жеп жутаарлар тескерисинче баары мурдагыдай калса экен, алтындан алып жаткан үлүшүбүздөн ажырап калбасак экен дешип тилек кылып олтурушат. Ошон үчүн урматтуу баткендиктер, өзүңөргө гана ишенгиле, тажик тарапка кандай жүк ташылбасын, кармап өрттөп салгыла. Тажиктерде аяш жок, балдарыбызды өлтүргөндөр менен мамиле кыла турган болсок, бизде ата-бабаларыбыздын, мынас атабыздын арбактары урат. Тажиктер менен илгертен бери бир тууган болуп жашап келгенбиз деген эки жүздүү, бейлемчи ары жоктордун сандыраак сөздөрүн укпагыла. Тажиктер менен такыр эле коңшулардай мамиле болгон эмес. Эми болсо эч качан жакшы болбойбуз. Өлгөн 36 адамыбыз үчүн аларга кечирим жок. Кыргыздын кеги кылымдарга чейин унутулбайт. Бизге тажиктердин сасып калган мөмөлөрүнүн кереги жок. Биз жолдорду тосуп, сууларыбызды мүмкүн болушунча аларга өткөрбөй өзүбүз иштетип, электричество жактан да тартып коюшубуз керек. Баткенде 3 күн согуш болуп жатса, Бишкекте 3 күн бийликти кулатабыз дешип, өзүбүздөй эле кыргыздар тополоң салышты. Муну да эсиңерге тутуп койгула. Туура, Талас, Нарын, Ысык көлдөгү боордошторубуз жардамдарын жиберип, силерди ойлоп кабыргалары кайышып жаткандарын сездик. Ошол эле маалда Баткендеги согушту чымын чаккандай сезбеген жугундукорлорду да көрдүк. Мен бул нерселерди эмне үчүн айтып жатам? Бир үйдүн жарыгы башка үйгө тийбейт экен. Силердин башыңарга түшкөн кара күндөрдү сезбеген кыргыздар да көп болду. Силерди ойлобой өздөрүнүн бизнесин ойлогон депутаттардан эмне жакшылык күтөсүңөр? Ошон үчүн элдик кошуун түзүп, жолду, чек араны өзүңөр карагыла. Депутаттарга ишенип жүрүп эмне болгонуңарды эсиңерден чыгарбагыла. Контрабанда жүк дал ошолордуку. Бизде жөнөкөй адамдар сасык тажикке күйүүчү май ташымак турсун.
сумкабызды сүдүрөп барып базарда буюм саткандан да уялабыз. Силерге Кудай күч кубат берсин. Шамурза Бөрүкулов.